Ошондон урматтуу биз демек иман келтирдик Аллахка, кыямат күнүгө ишендикпи? Демек Куранды караңыз. Куран каламуллах, Аллах Тааланын сөзү. Куран китабуллах, Аллахтын китеби. Фихил хак, акыйкаттын бардыгы ушунун ичинде. Фихил бир, жакшылыктын бардыгы ушунун ичинде. Фихил адыл, адилеттүүлүктүн бардыгы ушунун ичинде. Нени кааласаңыз бардыгы ушунун ичинде да. Сиздин жаралыштан баштап өлгөнүңүзгө чейин жей турган, иче турган, кие турган, көрө турган нерсеңиздин бардыгы ушунун ичинде турат да. Аттың арман, сиз мусулман болуп туруп өзүбүздүн китебибизден алыстап калгандыгыбыз себептен. Мусулман болуп туруп өзүбүздүн китебибизди окуй албай калган себептен. Мусулман болуп туруп өзүбүздүн китебибизге көңүл бурбагандык себептен бир карыш курсагыбыз үчүн өмүрүбүздү берип атабыз да. Bir kaç bana tura bir ele karış kursak için ömrünüzü beri öğretiriz da 80 yıl işledin dağı dili tınbaysın da şunca işledim ben bir yıl esalanca putu tike götürüp deyveysin da putun olursa köçüğün menen jılıp jürüp kılasın o menen tip jürüp dağılı ya Allah karаңыз azır ayttık күнүгө 14 tonna жей турган киттер бар акылга сала турган болсоң бул өмүрүнү не кылыш керек? Балык кууп жүрүп өткөрүш керек да. Канасы маньяка кетти, наргысычы бияка кетти, сен onu куу, мен муну куам. Кеттиң, туттуң болсо, о туттум, жыргап калдым. Сенчи мен жетпей калдым, жаман болду. Сабыр кыл, азыдан тутабыз, кеттик. Я Allah, 14 тонна оңой эмес да. 14 тонна оңой эмес да. Ошону кууп жүрүп өмүрүн өткөрүш керек да, акылга салсаңчы. Жок. Аларда толық Аллахқа болған тәуекелчілік бар да. Аллаға болған толық тәуекелчілік. Алла жаратып алды, рызқын шешіп қойған деді. Анан аларға Алла халсаната bir зуук берген. Биздин тилмен айтканда илим берген. Ошол илимиге амал кылат, 14 тоннаны жарым саат. Боптур 1 сааттын ичинде топтоп жейт да. Курсак ачтыбы, баягы илимге амал кылат. Bir зуукту чыгып алып жөнөйт, анын доошунун зуугун укканда балыкмын деген коркоттаган өзү эле бир жерге топтолот да. Бир жерге топтолот, шундай кетип оозду ачып туруп шундай жапты, болду. Дүнгайский кухня. Кирип кетти. 2 жолу, 3 жолу ушундай кылатан болду, тойду. Алары деле көбөйөт. Алары деле ойнойт. Алар деле деңиздин бул четинен ал четиге барат, ал жактан биягыдан барат. Ошентип койт. Неге? Tavakkel kılıp Allah'a, anan ilimge amal kılgandığı için. Oşontan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, eğer deseler mına şu oturgan akkoz karokoz bardığın Allah'a çınıkı tavakkel kılışta tavakkel kılganыңарда Allah Taala uşu canı janavarга kanattuğa kanday rızkısını bergen bolsa, selerge dagı dal ошондой эле бермек. Dal ошондой эле бермек. Tağdu himasan wa taruhu bitanan. Erте менен ачка учуп кетип атат. Бирок келгенде курсагы тоок келип атат да. Bir топтоп койгон, bir жыйнап койгон, bir үйүп койгон нерсесин көрбөйсүң да. Көрбөйсүң да, урматтуу туган. Ошондон биз машалла Куранга амал кыла турган болсок, уккан нерсеге амал кыла турган болсок, Аллахка чыныгы таваккал кылганда, таваккал кылганыбызда, я Allah, мечиттерди абат кылганыбызда, biz ар бир нерседе Аллахка кайрылганыбызда, biz ар бир нерсени ушул жака чакырганыбызда мынчалык кор болгондой эч качан кор болбойт элек да. Мынчалык дүйнөгө кул болгончолук эч нерсеге кул болбойт элек да, урматтуу болгон. Караң, алымдарыбыз айтып кетти. Дүйнөсүн топтогон жер бетинде 3 эле жандык дейт. Жер бетин дүйнө жүзү боюнча дүйнөсүн топтогон 3 эле жандык экен да. Бирөөсү кумурска. Менеткеш деп мактап койсо өлдү да. Мактап эле койсоң болду, өзүнөн 2 эсе чоңду көтөрөт, ояка жыгылат, бияка жыгылат, уясына алып кире албай тыгылат. Ошентип өмүрүн өткөрө берет экен да. Чын-чыныга келгенде, кумурска өзүнүн ырыскысын эч кимге бербей жегенде, жылына будайдын бир эле данын жейт экен да. 6 айда жарым эле, 6 айда жарым эле да. Бирок ошол деле алып кирип топтой берет экен да. O kaçan jet, kaçan kızıktırmaydı ki işin ne ya diye öyle kırıp gidiyor ki. Parkım özünün işin kılsın diye öyle şey. Ne bana kili işesin diye öyle toplayıp verirken de. İkincisi kırsa, çıçkan.
Ошол экен да жүн, пакта, салафан, пакет, картошка, пияз эмне болсо көтөрүп кирип кете берет экен да. О пайдасы тийбеби, эмне экенин билеби, билбейби, ушундай көрдү, тиштеп жөнөйт экен да үйгө карап. Я Алла. Үчүнчүсү ана ушул отурган ак көз, кара көз адам баласы экен да. Бекер болсо ломжут дегенге чейин барат экен го булчу. Үчөө эле экен да. Үчөө эле экен. Башка эч ким топтобойт экен да. Бардык Аллага тобокел кылат экен да. Ошол эле арыстан чорунилигин кылбайт экен да. Алып келип коясың, билбейм, кызак кырды, алып кел. Жаның ширим, малың ширим, алып келип кой, топто дебейт экен да. Ошол эле коён, соңго эми бир нерсени тутуп жесең, мен алып келип кой берейин, эч ким тутуп жей албаса эми түшүнүп койчу дебейт экен да ошолчу. Бардык Аллага тобокел кылат болду. Эми караң, адам эң акылдуу болуп туруп кумурска менен чычканга өчөшөт экенбиз да бизчи. Анала деле таш отпайбы деп элечи. Анала деле топтоп атпайбы деп эле. Иштеш дагы керек да, жан багыш фарз да деп коюп элечи. Туура, жан багыш фарз. Бирок ушул убакытча бирөөбүз дагы жаныбызды баккан жокпуз да. Бүт бардыгыбыз денебизди эле багып келе жатабыз да. Колуңду кокодой, бутуңду бугадай кылып эле чоңоюп келе жатабыз да. Эшматтын терегичелик бармын депчи. Ошо теректи да ичинде курт жеп атат, Эртеби кечпи кааласаң жыгылат да. Биз деле чоңойгон менен, я Алла, адам баласы эки денеден турат. Тышкы дене, ички жүрөк. Тышкы дене топурактан жаралган, Демек топурактан чыккан нерсе менен тоет да бул. Ошо топурактан чыккан нерсе менен жеп алып эле ошондо мактанып жүрө берет экенбиз да. Я соным болуп тур, я вообще күчтүү болуп тур деп элечи. Кийингисинде да ушундан жеш керек экен, ушундан заказ бериш керек экен деп коюп эле. Кудайга шүгүр, жатарга, киерге бардыгыбыз бар, бирок жүрөк, рух ачыкка да. Рух, жан. Аны тойгозбоптур да бирөөбүз дагычы. Жанды тойгозбой эле денебизди багып эле жан багыш фарз деп келе жатат экенбиз да. Ооба, жан багыш фарз, рухту багыш фарз экен да. Рухту багыш фарз. La ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah, a'udhu billahi mineşşeytanirracim boldu. Alif lam mim, akırı kul a'udhu bi rabbin nas. Ушунал менен анан жан багылат экен. Себеби Алла Кур'ан-ы Каримде ачык айтып атпайбы? Ала би зикриллахи татмаиннал кулуб. Аллахты эстөөдө, Аллахты зикир кылууда жүрөккө тынчтык келет дейт. Жүрөккө бейпилчилик келет, жүрөккө рахат келет. Бактылуу деп кимди айтат экен? Жүрөгү тынч, жүрөгү бейпил, жүрөгү рахат алган адам мына ушул бактылуу экен да. Хан сарайды салып алып туруп култадыңбы, жаптыңбы, илдиңби, итти карадыңбы? Таракчы не бол? Ал наргыны. Жап, бол, чурка деп кирип кеткен. Бул өлүп кетсе бактылуу эмес экен да. Бул өзүн өзү түрмөгө камап экен да. Өзүн өзү бактысыз кылып экен да. Бактысыз кылып экен да. Алла хасанында бактылуу болсун деп сиз бизге динди берди. Бердим өзүң кылып ал деген жок, балким пайгамбарларды жиберди. Пайгамбарлар жөнүнө курук жөнөткөн жок, китеби менен жөнөттү да. Ушунчалык пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп ыйлайт эле. Көп дуа кылат эле, көп Аллага кайрылат эле. Неге? Жер бетиндеги бардык инсанды пайгамбарыбыз өтө жакшы көрөт эле да. Сиз бизди ошол учурда бардыгын пайгамбарыбыз ушунчалык жакшы көрөт эле. Жакшы көрсө неге ыйлайт? Илеган себеби жакшы көргөн адамга барып, ла илаха илlallah деп кой десе, ошол бетиге түкүрөт эле да. Арчит, буга айтайын десе, айтат, эң жакшы көргөнүң ошол деп го. Ошол дегенде ичкен ашың жерге коет элең го. Не болду дейт. Табасы канат да. Эң жакшы көргөн адамга барса, сен жиндисиң деп атпайбы? Эң жакшы көргөн адамга барса, сен жетимсиң деп атпайбы? Эң жакшы көргөн адамга барса, сен не десиң дейт? Жетимсиң дейт. Сен алдамчысың дейт. Сен сыйкырчысың дейт. Сен ырчысың дейт. Айла жок пайгамбар салса милайт эле да. Ошол эң жакшы көргөн адамдары пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Меккеден кууп чыкты. Не максатта? Өлтүрөбүз деген максатта да. Неге? Адамдарды бактылуулукка чакырса, алар бактылуулукка келиштин ордуна не кылды?
Бактысыздыкты тандап алды да. Ya Allah, adalettүүлүк жашоодо сунуш кылса, адилетсиздик жашоону каалап алды. Жарыктык жашоону сунуш кылса, караңгылык жашоону тандап алды. Пайгамбарыбыз өлтүрөбүз дегенге келишти да. Пайгамбарыбыз өкүм келди, Меккеден качып чыгып кетти. Эң жакшы көргөн адамы не дейт атат? Пайгамбарыбызды өлтүрөбүз деп атат да. Siz biz oturgan bardığımız iygilikке жетем, мечитте амал кылам, дин менен кылам десең, отурган бардыгыны чын жүрөктөн жакшы көрөсүң, анан амал кыласың да. Ошол отурган бардыгыбыз бири-бирибизди чын жүрөктөн жакшы көрмөйүнчө, эч качан пайгамбарыбызды жакшы көрө албайсыз. Бири-бирибизди чын жүрөктөн кечирмейинче, эч качан пайгамбардын сүннөт жолунда бекем жүрө албайсыз. Пайгамбарыбыз бүт бардыгыны жакшы көргөн. Ошолор өлтүрөбүз деген пайгамбарыбызга канча кыйынчылык келтирди. Керек болсо пайгамбарыбызды өлтүрөбүз деди. Пайгамбарыбыз Мадинага кетти, ал жерден келип Меккеге келди. Мекке фатых болду, жеңиш болду. Эми пайгамбарыбыз бир-бирден тутуп алып эзе турган учурда. Берекеле тирик. Берекеле ажетим тутулдуңбу деп, чекеден тизип алып бере турган учурда пайгамбарыбыз не деди? Кечирдим деди да. Кечирдим деди. Неге? Олтурганын бардыгыны пайгамбарыбыз чын жүрөктөн жакшы көрөт эле да. Ошондон кечирдим деди да. Жакшы көргөн адамды, сүйгөн адамды кечириш өтө оңой да. Өтө жеңил да. Ошондон кечирдим деп койду, болду да. Жакшы көргөн адамыңыз сизге келип кечирип койшун деп калса, эч нерсе эмес. Ушундай эч нерсе эмес. Онун койчу нормальный болчу, дейсиң да, туурабы? Жакшы көргөн кечирип койсуң десе, мындай кылбашың керек да, ишенгеним сен болсоң деп кайра тарынасызбы? Эч нерсе эмес дейсиз. Ойлонбо. Кеңир ушунун бардыгы сеники го. Ойлонбой иштете бер. Жок, күткөндө эле жокмун. Мен ансыз деле иш кылып аткан болчумун. Деп не кыласыз? Аны кечирип жорутканга аракет кыласыз да. Неге жакшы көрөсүз? Пайгамбарыбыздын бардыгыны кечирдим деди. Сахабалардан ар бири айтат эле, пайгамбарыбыз эң жакшы мени көрөт депчи. Неге? Мага калганда андай мындай жылмайып башкача боло калат деп. Жок, эң жакшы мени көрөт. Неге? Мага калганда эле неме деп мындай кыла калат эле. Ар бирөөсү ойлойт эле, пайгамбарыбыз эң жакшы мени көрөт деп ойлойт эле да. Эми сиз биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтү ошол сыфатты алмайынча эч качан бекем боло албайсыздар. Бардыгыбыз бири-бирибизди кечирдикпи? Бири-бирибизди чын жүрөктөн жакшы көрөбүзбү? Иншалла жакшы көрөбүз. Жаман көргөнгө эмне акың бар? Кечирбегенге эмне акың бар? Бардыгыбыз бир тууганбыз. Туурабы? Алла Куранда айтты: "Иннамал муъминуна ихва." Бардык мусулмандар бир тууган деди. Туурабы? Бир тууган. Пайгамбарыбыз айтты: "Куну ибадаллахи ихванан." Силер Аллахтын бир тууган пенделери эле болгула деди. Бардыгыбыз бир тууганбыз. Аллах Subhanahu Taala караң, бул менет өтө зарыл, мешит абад кылуу өтө зарыл болгондуктан адам атабызды жаратып туруп эле пайгамбар кылды да. Адам атабыз жаралып эле пайгамбар болдубу? Пайгамбар кайка барат ол. Кимге каш кылат? Эч ким жок. Өзүдөн башка эч ким жок да. Бирок Аллах Subhanahu не кылды? Жаратып туруп эле пайгамбар кылды да. Неге? Аллах Subhanahu Taala жаратышын алдың эле билген да. Бул инсан оңолгонго караганда бузулуштугу, түздөлгөнгө караганда кыйшайыштыгы эртерээк болот деген да. Адамды оңдогонго мээнет кылынат, бузганга мээнет кылынбайт. Адамды түздөгөнгө мээнет кылынат, кыйшайтканга мээнет кылынбайт. Өздөн өзү эле кыйшайып кала берет бул. Азыр мындан эле карап туруп кыбласа, мынак десең, сразу понни кыйшайт да булар. Устаз айтты, кыбла маньякта экен деп болот, менен антип кыйшайып болот да. Оңой эле кыйшайып калат. Мен деген аулия. Мен деген ишенген шакирттери менен жолдо бараса, бир алкаш турат көчөдө деп карапчы. Таксыр деп коюп. Булар ким деди? Мен ишенген шакирттер, муриттерим ушулар деди да. Дедилер айтты, азыр ушу арак ичирип коеламбы деди да. Деди да, устазы ойлонбой туруп, ооба, ичирип коеласың, сен күчтүүсүң деди да. Таң калды.
Кандайча мен күчтүүмүн. Булар мени оңдоп мешитке алып бара албайбы? Мен буларга арак ичирип кое аламбы деди да. Ооба, сен ичирип кое аласың. Булар сени оңдой албайт деди. Неге деди? Айтты, тоого сууду алып чыгыш өтө кыйын деди да. Ары казыш керек, биягын көтөрүш керек, чукуруш керек, бурубини кылып алып чыгыш өтө кыйын деди да. Чыккандан кийин түшүрүп алышка мээнеттин кереги жок. Кетти келсе бара бергиле деп койлом, мындай кылып койсоңуз, колуңуз менен мындай кылып койсоңуз суду болду, аркаңдан өзү эле түшүп келет да. Сенден мурда жырып түшүп келет да. Адам баласы дал мына ушундай да. Буну оңдогонго мээнет кылынат, бузганга мээнет кылмайт. Тек койсоң өзүнөн өзү эле бузулуп кете берет. Өзүнөн өзү эле бузулуп кете берет. Эң тез бузула турган, эң тез өзгөрө турган ушул адам баласы да. Бизде пловко шакаров пияз аралашып калганбызда болду, эртең менен кийин айнып калат дейт. Неге буга шакаров аралашып калды, эртең менен чейин айнып. Эртең мененге чейин 4 саат, 5 саат бар да. Бул адам баласы азыр эле айнайт да булчу. Кандай жакшы болсоң, эмне ырзаясың десе, сразу эле өзгөрдү да. Токуму кыжай кылат да. Азыр эле өзгөрөт да булчу. Күлүп аткан эле кандай жакшы, эмне жытаясың десең эле болду да. Ошол заматта өзгөрөт да бул. Эң тез бузулат. Ошондон Аллах Хасанда пайгамбарлар жүргөн. Ошондон буга мээнет болду. Мен мурда дагы айткам, азыр дагы айтам, ар бир нерсеге жакшыбы жаман бар мээнет керек да. Мээнет болмоюнча урматы турган, алдыга жылбайсың, оңолбойсуң. Жөн эле алкаш деген наамды алыш үчүн канча мээнет керек? Жылдар керек да. Же бир эле бутылканы бошотуп койсоң, эне аны алкаш экен дейби? Жок, амарам кылса керек да. Мынча ичип турат да. Эми алкаш деген алымча жылдар керек, канча бутылка бошош керек, көздөр көгөрүш керек, ыйлап дөрдөйүш керек, адамдардын бардыгы качыш керек, ыштаныңызды толтуруп алып, жолдун чекесинде жатыш керек, чымын тутуп, мынантип коюп, ошентип бир ай мээнет кылсаңыз, анан алкаш да. Туурабы? Кимге жагат? Ким ыраазы? Бардыгы наразы. Бардыгы эмне жаман көрөт да, жек көрөт. Энди машалла бул кудама, бул даватчы, бул сопу, бул каареке, бул алым деш үчүн эми канча мээнет керек да. Албетте биздин максат ал наамды алыш эмес. Биздин максат Алланы ыраазы кылыштык. Түшүнүктүү? Демек, Алланы ыраазы кылыш керек боло турган болсо, бардыгын не кылат экенбиз? Аракет кылат экенбиз. Эгер десен, чындап эле мен ушул мээнетти кылам, ниетим бекем дей турган болсоңуз, анда короздун уранын кармап алың да. Уран дегенди түшүнөсүз да, девиз. Короздун уранын кармап алыңыз, өтө оңой кыласыз да бул ишти. Короз токту кубалаганда не деп кубалайт? Биринчи ураны жетсем жыргаймын дейт. Случайно жетпей калсачы, жетпей калсам тренировка дейт да. Болду, жөн турганда не, вакыт өтүп атат. Көрдүбү, дигидик кетти. Жетсе чындап эле жыргады, жетпей калса тренировка да. Ошондон сиз буну эмне кылып алыңыз? Уран кылып алыңыз. Мен ушул ишти кылам. Жетсең жыргайсың, жетпесең тренировка. Вакыт өтүп атат, жаш карып атат, дене талып атат. Канча жашаба, баары бир күн өлөсүң. Кимди жакшы көрбөй, сөзсүз бир күн ажырайсың. Уктагандай эле өлүп каласың. Кылган ишиң үчүн толук сурак бересиң. Канчалык жакшылык кылдыңыз, ошончолук сыйлык. Канчалык жамандык кылдыңыз, ошончолук азап да. Ошончолук азап урматы турган. Андыктан бардыгыбыз не кылабыз урматы турган? Толугу менен. Динге мээнет кылууну максат кылабыз. Динге мээнет кылууну максат кылабыз. Жүрөккө динди отургузуштун аракетин кылабыз. Азыр айтсак айтпасак бардыгыбыздын жүрөгүбүздө дүйнө бар да. Ошондуктан дүйнөнүн ишини кылыш өтө жеңил да. Өтө жеңил да. Барды кыйын болсо кыйынчылыгын дагы көтөрөсүз да. Кордукка чейин чыдайсыз. Неге жүрөктө бар да. Жүрөктө бар да, урматтуу туган. Сооданы баштадыңыз. Жүрөктө бар да, бир место алдыңыз, ушунчалык местаны, товарды алып келдиңиз.
Келиңиз аке, келиңиz. Мына арзан берер. Көрөсүз бе? Көйнөктү алып келдим. Кийип көрөсүз бе? Макул да бир серьезный бык да, өзүнчө эле катыйт да. Мана деп кийгизип койсоңуз тарбы азыр коятың деп упаканы бузуп туруп алып кийгизиң, сонун атат. Беремби десеңиз, ооба дагы дебеди, жок дагы дебеди. Чыкпайсыз да ташап эле кетип калды да. Не кыласыз? Нормальный бол дейсиңби? Карап көрүңүз ака, мындай арзан таппайсыз дейсиз да. Дагы эле жумшаксың да. Дагы эле үмүт бар да, келип калабы деген, алып калабы деген. Неге? Ал бул жакта бар да. Бул жакта бар, урматтуу. Анан көрдү, айланды, тапты, башкалардан алып кетип калды, ошондой эле экен. Сизге бири дагы келбеди. Бир дагы сата албадыңыз. Не кыласыз эми? Булардын бардыгы мафия экен. Өзүңөр кыла бергиле, мен кылбайм деп тээп кетип каласызбы? Жок, эртеси эртерээк келесиз да. Жок, ал эми анан нарагыраак. Өзүң месеңе койбойсуңбу? Мен дагы иштейин да, дейсиз да. Болду, дагы ач көз боло баштайсыз да. Канча мени кылсаңыз эч ким албады сиздикини. Не кыласыз энди? Полный жаап ташап келе бересизби? Жок. Настроятыңыз менен кеңешесиз. Чыгаша чыкмайынча киреше кирбейт. Давай арзаныраак берип, башка нерсе алып келбейлиби дейсиз да. Макул деп муну жогот башка нерсе алып келдиңиз да. Муну менет кылы бересиз да, урматтуу. Неге жүрөктө бар да? Ошондон бардык кордугуну көтөрөсүз. Болуптур, дыйканчылык кылдыңыз, картошка айдадыңыз. Сууду очередке туруп алып келсеңиз, башка бирөө буруп алыптыр. Не кыласыз? Кетменде ыргытып алып келе бересизби? Жок. Кайра барасыз да? Барасыз, оякта очеред көп болот болсо, бу бетке досуңузду коесуз, бетке балаңызды коесуз, карап туруп ана буруп кетпесин, ишенч жок анага депчи. Таштабайсыз да анычы. Неге? Эгин күйүп кетип атат, айып болот деп атасыз да, туурабы? Ал жүрөктө бар да. Эми динге келсе эле, эми караңда, жүрөктө жок да. Динге келсе, өтө алдыгасыз. Ой, анан яман дели ойго. Барбайм мен мечитке. Неге иманың вообще дело экен да? Машварага отурдуңуз. Менде фикир бар да, коя турчу. Буларың оптун мафия экен буларың. Өзүнчө чечип алып биздин фикирди кабыл кылбайт экен. Лучше барбаш керек да. Неге? Жүрөктө жок да. Жүрөктө жок да, урматтуу. Ошон үчүн таарынып атасыз. Ошон үчүн не кылып атасыз? Келбей атасыз. Ошон үчүн өзүңүзгө бир орун коюп алгансыз да. Караң, мына 15 жаштагы бала 25 жаштагы бала менен бирге чоңойсо, бирге өссө, мунун түшүнүгү бардык 15 жаштагылардан жогору болот. Эми келип алып, мындай кылыш керек, мындай кылыш керек десе, бардыгы таң калат. Ана киши баш, чоң атамдай эле сүйдөйт го деп. Неге? Алардын акылы жетпейт да. Алардын акылы жетпейт да. Эми кимдин байланышы китеп менен болуп, ким китеп көп окуй турган болсо, мунун түшүнүгү китеп окубагандардын бардыгынан жогору болот да. Жогору болот. Эми кимдин байланышы Аллах жана анын элчиси боло турган болсо, мындай түшүнүк ааламда жок. Мындай түшүнүк жер бетинде жок, урматтуу турган. Ошондон сиз Аллага байланып, Алла менен маселени чечип, Аллах менен сүйлөшүп үйрөнүң да. Үйрөнүң, урматтуу турган. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде өзү айтып атат. Удуни астажиб лакум, сурачы мен берейин саңа деп атат да. Сурачы мен берейин саңа деп атат. Аттың арман бардыгыбыз мусулманбыз. Биринчиден сурагандын жолун билбейбиз да. Экинчиден кантип сурашты билбейбиз. Дуа кылып коесуз, бизге колун калчыда өзүң. Айт, ана деп. Ошондо көрө стаканды берип туруп тос айтып коесузбу десе, рахмат, мени сыйлаганыңа үчүн. Не дейбиз эми деп элечи. Жаман ачыласыз кой. Арам нерсеге ошончолук ачыласыз да. Ошондуктан, урматтуу туугандар, бардыгыбыз Имам Ахмад рахматуллах алейхи айткан, бул акыркы үммөт биринчи үммөттүн жолуна түшмөйүнчө эч качан оңолбойт деген да. Биринчи үммөт сахабалардын жолуна түшмөйүнчө эч качан оңолбойсуз. Сахабалар жаңы динди кабыл алганда толук кие турган кийими дагы жок эле. Толук кие турган кийими жок эле. Алардын жүзмө-түз ойлонгону дин, фикир кылганы дин эле да. Жүзмө-түз жүрөктөрү ушунчалык таза эле, урматтуу тууган. Ошондон алар Куранга толук амал кылгандан Алла Кур'ан-ы Каримде айткан: "Ва жа'алнал лайла либаса",
biz силерди түндү рахат алуучу кийим кылып бердик деген да. Түндө жатып алып рахат ал, бейишке кир, Аллах менен сүйлөш, хур кыздарга бар. Ана шундай кылып бердик деген да. Сахабалар аннык ушуну көргөн да. Ошондон сахабалар түшүндө Аллахты көргөн. Сахабалар түшүндө периштелер менен сүйлөшкөн. Сахабалардын түшүгө хур кыздар өзү келген. Эй, мен сени күтүп атсам, сен эмне уктап атасың? Мен уктай берсең, онда лучше мен башкага эле барайын деди. Ушундан кийин сахаба өмүр бою уктабай койду го. Жок, мен сени эч кимге көрбөйм депчи. Ошондой болду. Болду да турабы. Азыр баардыгыбыз мусулманбыз, Биринчи даватка чыкканда амал кылдың, андан кийин кылбай калдың да. Азыр жатыштын дагы тартибин билбейсиң да. Жатат десең дайып жатып алдың. Жабасың десе жапсаң жаап койбосоң жөн кой деп элечи. Эми башың жазыктан түзүп келсе бакырып турду. Не болду? Ит кубалады, жардан түшүп кеткендей болдум да. Ошентип сасаң сен ит эмес, илип ойнесе кулаганга даяр го. Неге сахабалардын түшүгө ишенсе болобу дейт. Неге болбойт? Неге болбойт, Азыр куптанда азан айтасыздарбы? Я. Айтабыз да турабы? Неге айтасыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз фарз болгондо айтты, элди кантип чакырабыз? Жамаатты кантип чакырабыз? Дедилер, бирөө айтты таракат тургу, коебу христиандардыкы. Ондай болбойт. От жагып түтөдү, кое мажусилердики. Кандай кылабыз? Ойлонуп калды. Пайгамбарыбыз үйгө барып фикир кылып келгиле деди да. Пайгамбарыбыз өзү кошулуп 9 сахаба азанды түшүндө көрдү да. Пайгамбарыбыз 10 болот ошондо, сахабалар өздөрү 9-у түшүндө көрдү, бирдей азанды көрдү да. Түшүндө периште келип азан манантип чакыргыла деди. Келди, сахабалардын бирөөсү, "Я Аллах неси, мен азанды көрдүм." Болду, шунтип айт, бар Билалды айт, дошу эмне алат, жоонураак ошолайсың. Азан айтыктан Умар разияллаху чуркап келди. "Я Аллах неси, валлахи мен түшүмдө ушуну көрдүм" деди да. Пайгамбарыбыз айтты, "Демек мен көргөмдү достары да көрдү. Болду, ушундай кылабыз" деди. Ошо мен азан айтып чакырып атпайсызбы? Ушуга амал кыласаң, калганыга амал кылбай каласызбы? Ал жүрөктүн тазалыгынан ушундай таза нерсе көрүшкөн да. Эми ошолордун жолуга түссөңүз, анан сиз дагы тазарасыз. Анан сиз дагы пайгамбарды түшүңүздө көрө баштайсыз. Анан сиз дагы хур кыздарды көрө баштайсыз да. Анан классташыңызды ошондо унутасыз. Кошуналарыңызды ошондо унутасыз да. Азыр кайдагы бир классташыңызды кайда эле көрөсүң го. Ай, жуунуш керек болуп калыптыр депчи. Ошондуктан урматтуу бизге амал керек. Ар бир нерсеге амал керек. Ошого мээнет керек. Ошого курбанчылык керек. Ошон жолуга түшө турган болсок, анан бизге сыфат келет. Анан пайгамбар, анан сахабалардын, анан табийиндердин, таба табийиндердин. Ошон үчүн бардыгыбыз не кылабыз? Бекем ниет кылабыз. Макулбу? Сезонго карабайбыз. Сезонный мусулман дагы болбойбуз. Көпчүлүгү сезонный болуп калдык да, туурабы? Кышында же орозодо келесиң, сезон бүткөн кетти, жоксуң да ошону менен. Мен иштеп атам, убакыт жок. Каттуу, гопол сөз менен айтканда, убакыт энеңдин сатып алган сопусу эмес. Макулбу? Убакыт Аллахтын берген белеги да. Убакыт менен алтынды, күмүштү, кавхардагы бардык нерсени тапсаңыз болот, бирок алтын, күмүш, кавхар менен убакытты таба албайсыз. Ырыскы бул маселеси чечилген, урматтуу тууган. İbrahim Adham jana Şakik Balhi rahmatullohi alayhi. Ekөө тең аулия. Бирок айырмасы İbrahim Adham илимдүү аулия, Şakik Balhi илими жок, таква аулия да. Кудама аулия. İbrahim Adham илимдүү алым, устаз аулия, Şakik Balhi даватта жүрүлө машалла аулия болуп калган. Илимдүү, илимсиз. Экөө Меккеден жолугуп калды. Şakik Balhi rahmatullohi alayhi дүйнөгө кол тийгизбеген аулия де. Дүйнөгө кол тийгизбейт. Ал деген сөз суусады, суу ич керек десе даяр. Мына суу ичип аласызбы деп коет. Машалла келди да. Кийимим кичине кирилип калып туруп, алмаштырып алсамбы деп ойлоду. Эч кимге айта элек. Ойлоду эле, болду. Мынаны кийиңиз дагы бизге дуа кылып коюңуз. Мунуңуз кичине кирип келин, биз жууп берип коебуз депчи. Болду.
Бишкекке кетиш керек деп ойлоду. Бирок ал ассаламу алейкум, дамына мен Бишкекке жөнөдүм, дуа бересизби? Эгер бассаңыз ала кетейин, машина бош дейт да. Чындап эле болду, отурду кетти да. Ушунчалык деңгээлдеги аулия да. Эми Ибрахим Адхам ошондон сурап атат. Сиз кантип ушул деңгээлге жеттиңиз? Дедиле, Шакик Балхи айтты. Көп деле кыйналган жокмун дейт. Көп деле курбанчылык кылган жокмун. Мана ошо кандай болду? Атып күндөрүм бир күндө бир сафарда келе жатып, Токойду аралап өтүп калдым. Келе жатсам бир канаты сынып, буту сынып жерде жатыптыр. Көзү жумулуп, кайра ачылып, көзү жумулуп, ачып, ачка жатыптыр да. Ошону көргөндө өлүмдү эстедим дейт. Өлөт деген ушу экен да. Ушинтип эле өлүп калат экенмин да деп карап турсак, жок, чоң бүркүт келди дагы. Ошол жаткан неге канаттууга тамак берип койду. Бир канча тамак жеп анан өзүгө келип калды дейт. О, дедим, ушу канаты сынган, буту сынганга Аллах Субхана Таала ушундай бүркүттү кызмат кылдырып койгон болсо, ушунун рызкысы келип аткан болсо, анан мен неге издеп жүрөм, Мен эле дүйнө кууп жүрөм. Болду деп бекем отуруп алдым де. Эч нерсе кылбай. Өзүдөн өзү келе турган болуп калды дейт. Маселе бүтө элек. Бирок ой ар жакка кетти да. Мен өзүм ону окуп атып аяга чыкпайын мен ойлонуп калдым. Ондо неге мен машина алып сатам? Неге эмне ондо мен магазин иштетем депчи. Философ, врач, электрик үчөө бирге отуруп, сөздөн сөз чыгып, дүйнөдө эмне күлүк деген ой болуп калыптыр да. Дүйнөдө эмне күлүк? Ой, философ да ушуну айтат экен да. Дүйнөдө эң күлүгү оюң менен шаарларды куруп, оюң менен бар жакка барып келсең болот. Десе берге кой өзүнүкүн бергиси келбейт экен да. Жок, далил менен сүйлөш керек. Мындай отуруп кур, эч нерсе жок. Дүйнөдө эң күлүгү электрик, мына свет күлүк. Мына далил бассаң өчөт, бассаң күлөт. Канча километр. Далил менен сүйлөш керек. Эң күлүгү свет. Десе врач айтат экен, жок, бул деле эмес. Дүйнөдө эң күлүгү ичип өткөн адам күлүк дейт экен. İçim öttü degende ол ойлонуш, кийим кийиш, светти басып ояктан чыгып кетесиң. Эми ой күлүк экен да, мен деле отуруп алсам, ушундай болот окшойт депчи. Ибрахим Адхам илимди болгондуктан айтты, сиз эмне үчүн Мухаммад пайгамбарыбыздын үммөтү болуп туруп, өзүңүздү путу сынган, канаты сынган кушка салыштырасыз? Эмне үчүн сиз пайгамбардын үммөтү болуп туруп, өзүңүздү бүркүткө салыштырбайсыз деди. Сиз пайгамбардын хадисин окуган эмессизби? Пайгамбар хадисинде айткан, астыңкы колго караганда үстүңкү кол жакшыраак. Суроочуга караганда берүүчү жакшыраак. Сиз эмне үчүн жогорку деңгээлди көздөбөйсүз? Пайгамбардын үммөтү ар дайым жогору жакты көздөш керек деди. Дегенде Шакик Балхи не кылды? Ибрахим Адхамдын колунан өбүп туруп, сиз мени туура жолго баштадыңыз. Болду, эми мен мына ушундай болом дедилер. Ошондон биз отурган бардыгы кимдин үммөтү? Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи үммөтү. Демек кайсыны көздөйбүз? Жогору жакты көздөйбүз да. Сиз чакыруучу болуң, сиз айтып келүүчү болуң, сиз тупиктен чыгаруучу болуң, сиз жарыкты көрсөтүүчү болуң да. Жакында бир экебиз инсульт болуп калып, дүйнөдөн кайтыш кылды. Жакын агамда, Алла рахмат кылсын. Инсульт болуп жатат. Кирип дем салып кой дейт, кирип дем салам, жанындагы толтура инсульттар жатат да. Толтура инсульттар жатат. Анан алар менен карап туруп, жамы жагы иштебейт да бечара. Мен сени баягы бирөөгө окшоштурам. Баягы телевизордо көргөн киши сизби дейт. Ооба мен. Мага дем салып койчу. Жо салбайм. Суранч дем салып коюң, эсинамай алсам өмүр бою даватка чыгам дейт. Есініман айлықсам өмір бойы намаз оқимын дейді. Мақұл деп дем салсам, мен өзім қиналам да. Түнімен ұқтай әлбей, мінан түйдерші. Өзің да ұқтыбайсың, қойымдағы мастуратты да ұқтатпайым да. Қиналасың де, жүкті бол. Анан қойды. Мен айтайын дегенім, сіз даватқа шығыш үшін, төртаға шығыш үшін, өмір бойы даватқа жүріш үшін, сөзсіз бір инсульт болып айлығышыңыз керек пе? Я, инсульт болып, алсаңыз анан мен дем салып айықсаңыз, анан даватқа шығасыз ба? Дені башыңыз таптазора чыгып кете берсеңиз болбойбу? Я.
Анан мечитимде балдар ыстройка кылып атып, бирөө астыдан чукулаган экен, жемиркет басып өлүп калыптыр да. Срочный чакырды, дамла келбесеңиз болот, өлүп калды дубал басып. Макул деп бана болгончо болду эми десек токтогулдук бала экен байкуш. Бир тууган эжеси бар экен, ого стрешни жазып бериш керек экен. Ошого эми ортого түшүп бериң дейт. Макул деп аны издеп тапсак, ол гемодиализде жатат, Анан ушундай болуп калыптыр, сенде макул апара бер дейт. Сизде да алып барасыз, жок, мында жатам, бара бер дейт. Машина бош, мындай жаткырып атты. Жок, мен бара албайм, алып кете бергиле. Муну айтуудан максат, Кудайга шүгүр, ден башыбыз таптаза, бөйрөктөрүбүз иштеп атат, ушул жерде отурабыз да. Эң чоң спонсор Аллах да. Мындан өткөн спонсор таппайсыз да. Азыр эми 2,5 саат убакыт берели, эшик такылдады десе, убакыт жок дейсиң да. Эми 2,5 саат убакыт бериш үчүн сөзсүз бөйрөгүң иштебей калыш керек. Бөйрөгүңүз иштебей калса, анан убакыт бересизби 4 саат. Алла эң чоң спонсор, бөйрөгүң иштеп турат, кадырга жетпей атабыз да. Эгер иштебей калды десе, күнүгө 5500 сом акчаңыз кетет гемодиализге. Боптур 500-ün өкмөт берсе, 5000 табышыңыз керек да күнүгө. 4 саат атаң өлүп атабы, балаң өлүп атабы, эгинин калып кызыктырбайт болчу. Ушундай болупса, мен мында жатам да дейсиз да. Ошондон ден башы таптаза турат, кыла бербейлиби, Жаллатка барсам, бир бала 2 буту баспайт, балдак менен жүрөт. Орозонун күнү. Озду ачып алып тарабакка жөнөсөм, дамла дуа кылыңчы, мен дагы намазга өйнө тургум келет, мен дагы тарабак окугум келет дейт. Акыбалын көрүп, мен деп ыйлай болуп дуа кылсам, жандагы түртөт. Дуа кылбай эле коюң депчи. Эмне сен, анан өзүм түшүндүрөм деди. Анан макул деди. Не болду? Десем, анда дейт, адамдарды тойгозуп бүттү дейт да, айылды. Айылды тойгозуп бүттү дейт. Биринчи авария болгондо жанындагы 2 адам өлүп калыптыр. Бул эч нерсе болбоптур да. Ана жүрөк таза болуш керек де, өзүң караган душа таза болуш керек, душа. Сөзсүз эле намаз окуй болуш керек. Намаз окугандарды көрүп атпайбы, сакалчандарды деп элечи. Экинчи авария болгондо жанындагы кыз 2 буту баспай калыптыр. Бул дагы эле эч нерсе болбоптур да. Мына 3-чү авария болушу деди да. Ошон үчүн буга күйүм жок дейт. Эми караң, сиз намазга туруш үчүн сөзсүз 2 бутуңуз баспай калыш керекпи? Анан мен дуа кылсам, анан келип намазга турасызбы? Ден башыңыз таптаза, акыл эсиңиз жайда турат. Кыла берсеңиз болбойбу? Кылабызбы иншалла бардыгыбыз? Толук шайтанды жоголдуң, Кече мен балдарга айттым, мурда да айткам, аз дагы айтам да, бир адам отуруп алып эле ла илаха илlallah. Ла илаха илlallah. Жарым саат болсо да ушинтип отурат экен да. Ла илаха илlallah деп. Ахыры адамдар таң калып келип сурап, эмне кылып атасың десе, шайтанды кыйнап атам дейт экен да. Кантип дем шайтан келет, ла илаха илlallah патырап качат. Тетега жеткенден кийин кантип дем келет, ла илаха өлө кыйнадым шайтанды дейт экен. Ушул убакка чейин кошуналарды кыйнап келдик, Ушул убакка чейин аялыбызды кыйнап келдик, ата-энебизди кыйнап келдик, бир туугандарды кыйнап келдик. Келиңиздер, баардыгыбыз биригип алып шайтанды кыйнабайлыбы? Кандай дейсиздер? Шайтан айтсын, сен кидалчык дейсиң да, сени. Onu качанга чейин эркелетесиз? Аллах Субхана Таала айтам, Муса алейхиссаламга вакытыбыз келген элеби? Аллах Субхана Таала Муса алейхиссаламга айтып атат, мен Тавратты 5 сөз менен аяктадым. Ушул 5 сөзгө амал кылсаң, бардык илимиң пайда берет. Эгер ушул 5 сөзгө амал кылбасаң, укканың дагы, алган илимиң дагы бирөөсү дагы пайда бербейт деди да. Биринчиси Аллах Субхана Таала айтат, мен падыша болуп турган учурда бир дагы падышадан коркпогун деди да. Ал эми менин падышалыгым түбөлүктүү дейт. Алла Таала не деди? Мен падыша болуп турган учурда жер бетиндеги бир да падышадан коркпогун, менин падышалыгым түбөлүктүү деди. Аллах Хасонда Кур'ан-ы Каримде siz bizge kayrılıp aytat. Ya ma'şaral cinni vel insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris semawati vel arz fanfudu la tanfuduna illa bi sultan. Ey insanlar jana jinler, selerge Allah'tın hükümü jakpasa, Allah'ın buyruğu jakpasa, Peygamberden sünnetin yolunda жүрgün kelbese, asman menen жердин çekerasından çıkıp ket dedi Allah Teala. Жердин падышасы не дейт? Жакпаса, чык эшикке дейт да. Чык эшикке дейт. Эшикке эле чык дейт да, чыкпасаң болду. Асман жердин падышасы не дейт? Фанфуду мин aqtaris samawati wal arz. Асман менен жердин чегарасынан чыгып кет деди да.
La tanfuzun, Allah Teala özü aytат. La tanfuzun, hareket kılıp görme dagın. La tanfuzun, sen çıga albaysın. İlla bi sultan, çıgış üçün sana ötö çoң kuç kudret gerek. Sen ilah boluşun gerek. Sen halik boluşun gerek. Halik emesin, sen mahluksun da. Oşon üçün Araptары ne deyt? 5 şerden mınday kız tagın. Amaldı kılıver, peygamberin yolda жүрüver, en baktılığı sen bolasın deyt. Araptар mınday kılıp koyat. Ne degeni ol? Ana şonda, yok. Biz bunu ne dep düşünemiz? Kız dep düşünemiz da, turabı? Tura, kızsan dele payda olur. Alar sabır kıl deyt. Sabır kıl. Alar kız deyt. Oğa, kızsan da Japonya'da, koçukta kızkanda öte payda var eken de. Biz de aytıp koyduk, koçukta kızkan bay bolat dep. Çında öyle bay bolat kensin da, gemeroy bolbayt kensin. Gemeroy bolbosan, ne bolat ken? Operasiya bolbayt kensin. Operasiyaga 20 min ketedi ken de. Oyup teşeydi ken. Allah hazan mana uşunday deydi. Oşontan Musa aleyhisselam korkmadı, Firavunga jönüle basıp kirip bardı da. Firavun kanday padişadı? Arıstanda da karagan padişadı da. Hiç kim jakpады, arıstanды fas dep koyat, boldu barıp turup эмнени чычканды баскандай басып жеп коет эле да. Musa aleyhisselam барганда арыстан бардыгын бошотту, арыстан деп эле карап коюп да. Musa aleyhisselam деп эле карап коет болду. Бардык Алланын колунда деди. Бардык Алланын колунда. Hiç kimse эч нерсе кыла албай калды да. Неге? Анткени бардыгынын падышасы Аллах. Bizdi Allah Teala ушундай сүйүп жаратты, ошону менен түзмө-түз байланышты. Ортого эч кимди койбо. Ошол Аллах менен кандай кыл? Түзмө-түз өзүңүз байланышыңыз. Өзүңүз сүйлөшүңүз ону менен. Түндө туруп алып, кайрылың, "Я Алла, кел дедиң, мен келдим. Я Алла, мен ушундаймын" депчи. Канчалык деңгээлде кайрыласыз. Musa aleyhisselam zamanında kelse bir kempir dua kılıp atadi. Ya Allah, kel çaçыңды tarap bereyim. Ya Allah, kel kiyimingdi ütüktep bereyim. Ya Allah, kel nanыңды jabap bereyim. Ya Allah, kel tamağыңды kılıp bereyim. Sen manga mınday kıl depçi. Onu görgende Musa aleyhisselam aytты, toktot. Ne osanga mahluk bede tamağың pişip nan jabap bereyim deyip turgan. Ol Allah, andıp kayrılbayt dep koydu da. Dedi korkup kaldı. Эми кайрылбай койду, дуа кылбай койду. Кой, билбей кайрылып күнөөгө батып калбайын деди да. Dedi de Allah Teala Musa aleyhisselam'a eskertүү berdi. Musa, sen adamdарды meni menen baylanıştırış üçün geldin je bar baylanıştı yüzüş üçün geldin dedi da. Al men menen oşonчолук деңгээлде baylanışıp атат эле. Men аны сураганы берем деп атат эле. Sen неге yüzüp койдуң dedi da. Oşontan канчалык деңгээлде Allah менен байланыша аласыз. Allah'a kayрылың, дуа кылың, не керек сураң ошондон. Сураганда оозуңузду толтуруп сураң, макулбу? Миллион бер, миллиард бер. Сураң ошону. Allah'dan сурап атасыз да, туурабы? Берсе аласыз, бербесе Allah менен мамиле кыласыз, урматтуу тууган. 5-7 бер, ассамблеяк бер, ысыкөнүп понни бер. Неге кыла турган иш толтурат, Men ажыга барайын, мен закат берейин, мен умра кылайын, медресе салайын, мечит салайын, шарттарын оңдоп ташайын. Болобу? Неге болбойт, Сураң ошентип Аллахтан. Алладан сураш өтө жеңил да. İnsandan сураш, ya Allah, Allah сактасын. Allah сактасын да. İnsanга көз каранды кылбасын. Себеби бул берсе дагы мактанат, бербесе дагы мактанат да булчу. Allah андай эмес да. Siz kayırsanız Allah Teala periştelerge maktanat. Mana benim pendem. Sen buzuk kılat dedin de. Cevap buzuk kılat men soraydı. Mana benim pendem deydi. İnsanga berse dağı maktanat, bermese dağı maktanat. Barsan keçe ana yiylagıday bolum öleyin dep kalganken surады şoğa berip koydum deydi. Bermese dağı ne dedi keçe kelgen eken. Ya mende yok dep koydum. Oğa berip koy arkasından жүгүрүп жүрүш керек экен. Bu insanlık da. Oşontan Allah Teala ne dedi? Men padişamın, men padişa olup turgan учурда bir de padişadan korkpogон, menin padişalığım töbөлүктür dedi. Ekinchisini Allah Hasan dedi, Musa, menin kazınam tolup turgan учурда sen ырыскы tuurasында ойлонбогун. Al эми menin kazınam bir dagы кыпынчалыктагы кемибейт dedi de. Allah'ın kazına kıpınçalıktagı kemibeyt. Al kazınadan ырыскы tuurasында ойлонбогун. Ошол не алат? Буты сынып, канаты сынып жаткан канаттууга ырыскы берген Алла Таала сизге бербей коёбу. Күнүгө 14 тонна жеген китке ырыскы берген bir кашык курсаң үчүн сизге бербей коёбу.
Allah hasanata bергенге dayar. Üçüncüsünü Allah hasanata aytат, ey Musa, şaytan aleyhilana sana düşman bolup turgan uçurda sen anın düşmandılığını unutpagın. Eğer sen unutsan dağı şaytan unutpayt dedi da. Bizdin en çoğun düşmanı o şaytan. Düşündünüz mü? Maşallah bayandı şunday kılıp süylep taşadınız, buna ilham dep koyuyor. İlham. Biri açınız geldi sögüp saldınız, bunu vasvasa dep koyuyor da. Düşündünüz mü? Bizde ayırması yok da sögüp taşap bir ilham gelgen narmani sögüp koydum da. Balası ilham geliyor sana. Sana vasvasa geldi. Sana şeytan geldi hürmetan. Şeytan ala güç dedi. Biliyoruz mu? Abu Bakr radıyallahu anh peygamber janında durdu da biri Abu Bakr öyle söktü ya. Abu Bakr onu çıkmaydı da peygamber'e karab jılmayıp koydu da. Peygamber jılmayıp da dedi. Ne bula başladı da. Bula Abu Bakr radıyallahu sökünde peygamber ketip kaldı. Tan kalıp kaldı. Barıp aytdı koy al meni sökünde onu çıkmayıp jılmayıp karab durdunuz. Men sökünde nege ketip kaldınız? Peygamber aytdı, ey al sökütkün sen onu çıkmayıp durdun, perişteler joğunu kaytarıp attı dedi. Sen dağı sökünde perişteler ketip kalıp şeytan geldi de, şeytan turgan жерде men bolboyum dedi. Men dağı ketip kaldım dedi. Oşantıdan hürmet tuğan, men 2010 medreseni büttüm, Ağırgı'ga bardım, direktör bolup anın o Nijni Alaçı'da Saydıvalı Qarı деген qarыбыз бар maşallah. Oşon okuçularga akidadan sabak berem. Marşka menen barsam Nijni Alaçı'da al Ağır Nijni. 1 saat, 1,5 saat vaqtım marşka da ketip kaladı. Anan atayım bir velik alıp aldım. Şeytan araba. Oşon men kızıldagan boydan düşem, sabakты berem, kayra çıgam, 1 saat vaqtım ekinen bolot eken de. Oşonda barıp kelip jursam Bişkekке bargansыздар da. Жаңы avtobus бар го. Oşo жерден тебип келсем, мындай жакшы өткөн ла улаган adam barken meni karap turup, hey sakal koyup alsın, moldasın bu dedi. Ova moldamın desem, molda dağı şeytan araba minebi dedi. Ana dedim, şeytanı miniş gerek de, onu kaçan minip kötörөбүз. Karap turup, özü selerge bilinse de işte kıyın deydi ko. Bizge ne deysiz de, şeytanı minin de onu kötöröbürben de. Durav, kaçan erkelete sonra. Şeytanın moynuma minip alıp, ondan şeytanım semirip ketip, devle maktap жүрөбүз bunu. Onu mininden artık bombuş kılıp taşan de. Hadi. Şeytanın bombuş bolup kalsın, menen tip telden dep kalsın da. Oşansek bolabı? Bolat. Oşoğun ne kılasız? Karışı kuruşuyorsunuz. Andan keyin 4-sünü Allah Hasan'da ne dedi? Ey Musa, özüңdө ayıp, kemçilik bolup turgan учурда başka birinin kemçiligini karabagın. Al эми adam balası kemçilikten boşoboyt dedi da. Bardığızda kemçilik var. Bardığızda ayıp var. Ayıpsız bir gana Subhanallah. Allah'da hiç kanday kemçilik yok. O ayete veret tuğamızdan kemçilik bardığdan çıkıp kete veret da. Kemçilik bardığızda var. Özüңdө kemçilik bolup turgan учурда başka birinin kemçiligini nege izdeysin deydi. Alemin kemçilikten sen boşoboysun hurmatlı tuğan. Başka birinin kemçiliğine karabayбыз. Oturgan bardığı da jakşı jagı var da. Oşo jakşı jagını alıp kete verseniz aldıga жылып kete veresiz. Jaman jagını karadыңız mı dinden çıkıp ketiş korkunucu var da. Dinden çıkıp ketese ağzың şul bolsa vurdum ağzыңды dedin. Dinden çıkasың mı çıkpaysың mı? Çıktın da sen ağzını vura tuğan kimsin sen? Astagfirullah, karın şul bolsa vurdum karını dedin da. Dinden çıkasın. Astagfirullah, moldaң şul bolsa vurdum moldaңды. Joğa hormatlı tuğan. O özünün jeke kemçiligi. Subhanallah. Allah'da kemçilik yok. Bardığızda kemçilik var da. Aksakalar etmekçi, jırtık teşikке kület degende küle be. Özü ışlanım, anda eğer iken teşik, şımın teşilip kaldı, körünü ötet. Sen gayriyle de jüret ko. Kodumuna bayağı echki qochqorga külgön değil de. Arıqtan sekir ötüp alıp sekir sekirgende dümbasım da açıp körünüm kaldı, açılıp kaldı demiş. Senki pasnayan tika jüret ko. Tika jüret ko. Bardığızda kemçilik var. Oşantan hurmatly tuğanlar, bir-birimizden kemçiligimizni karabayız, özübüzdü oňdaşyň hareketini kılabız. Men oň olsam, bütkül alam oň bolat da. Şu men ile oň oluşum gerek de özüçü. Şu men ile oň olsam, bütkül alam oň bolat. Dep yaşaňyz, yaşa oňoy bolat hurmatly tuğan. Beşincisini Allah hasanat aytat, ey Musa, beyişke kirgeniňe çeyin sınoo bütdi dep oýlaba.
Adamы ал эми Адам алейхисалам бейиште турган учурда сыноо келди го дейт. Бейишке киргениңе чейин сен сыноо бүттү деп ойлогон, сыноо келе берет. Адам алейхисалам бейиште турган учурда сыноо келип бейиштен чыгып кетти го. Ошондон ойлоп сакал коюп намаз окуп алсам деп жыргал эле болуп эле өздөн өзү эле келе берет. Жок, эми сыноо башталат да. Сыноо эми башталат урматтуу тууган. Сыноодон эң ору пайгамбарларга келген да. Ошондон баардыгыбыздын максатыбыз, ниетибиз Алла болсун, мечиттерди абад кылайлы урматтуу тууган, мечиттерди гүлдөтүп берели, мечиттен баардык проблеманы чечели. Мечит Аллах Тааланын үйү. Алланын үйү урматтуу тууган. Ким Алланын үйүгө кире турган болсо, эмнеден кылды? Бирөөнүн үйүгө келгенде милдетине аны сыйлаштык да. Бирөөгө болсоң конок болуп бардыңбы? Демек мечитке келдиңби, Алланын коногусуң, Алла Таала сени сыйлайт. Алла Таала сени урматтайт. Аллах хасанда сенин даражаң көтөрөт. Аллах хасан сенин дуаларың кабыл кылат. Аллах Таала сенин сөзүңдү өтүмдүү кылат. Аллах Таала жүзүңдү нурлуу кылат. Аллах хасанда ишиңди жеңил кылат. Аллах хасанда жашооңду жеңил кылып коет урматтуу тууган. Жалпы жашооң жеңил жашоо болот. Барбы? Машалла 5. Жокпу? 15. Байлык мурат эмес. Жоктук уят эмес. Макулбу? Байлык мурат эмес. Жоктук ешкандай уят эмес. Бизде байкуш деген сөзүбүз бар, Оштук туугандар муну бечара деп коет. Бизде байкуш деп коебуз, байкуш депчи. Бишкекте Меммин деген байладын бирөөсү 10 сотик жерди 1 миллион долларга сатып алды да. Кичине үй менен үйдүн кереги жок, сразу эле тегизеп жашады онучу. 1 миллион долларга сатып алды, бирок 10 күнгө жетпей өлүп калды да. Бай байга коят, сай сайга коят деп байдын досу деле бай экен да. Капкара жиптер келди, ичинде адамы көрүнбөйт. Түшкөн эле бүт быктар менен элечи. Качан башталат деп коюпчу. Не башталат? Жаназа экен да, жаназанын башталышын күтөт. Качан башталат деп. Жаназа экенин билбейт. Кыскасы жаназа окулду, алып жөнөгөндө жаман портерге жүктүп алып тарактаткан бойдон кетти де. Ким байкуш экен? Ана шу портерде кетип атпайбы? Эң байкуш ушул да. Колудан дагы эч нерсе келбейт, тилиден дагы эч нерсе келбейт. Эң байкуш мына ушул да. Болбосом жип менен жүргөн адам биздин машинага фитпи деген адам да. Барсам мен өзүм машинам менен барам, болбосом жок, алдыга отурам деген адам да. Өлүп калды, жаман портерге жүктөдөн кетти. Имызды сүйлөшүп келсе, молда дагы ушинтип сүйлөйбү дейт. Имызга кантип жүктөсүн ушул? Ушул кантип болсун дейт го. Эмне имызды төлкө сакыска чыккан болду. Төлкө той кылганда эле миниш керек бошого. Имызга жүктөп бара берсин. Адам өлсө дагы адам, тирүү болсо дагы адам да, туурабы? Бирок ошентип апардан тарактаткан бойдон апарып көм салды. Азыр арадан бир канча жыл өттү, үйүндө башка эле киши отурат, мынан деп коюпчу. Таң атайын дегенде аппак полотенцаны мойнуга салып алып, душ принимать этип чыгайынчы депчи. Ар бирибиздин башыбызда бар да, урматтуу тууган. Азыр сиз байкуш эмессиз. Азыр тилиңизден дагы келет, колуңуздан дагы келет. Азыр бардык нерсени кылсаңыз болот. Ошондуктан акыркы сөзүм ушул болсун. Хасан Басир рахматуллахинин доорунда бир адам өлдү. Жаназа окулду, жайга апарып коюлду. Үстүнө топурак салынып аткан учурда Хасан Басир жандагы адамдан сурады: "Эй, азыр ана тирилип чыгып не кылат деп ойлойсуз?" деди да. Деди коркуп кетти. "Жок, бу тирилип чыкпайт." "Билем, тирилип чыкпайт. Эгер тирилип чыгып калса не кылат деп ойлойсуз?" деди да. Деди да ойлонуп туруп айтты: "Азыр тирилип чыгып калса, мындан кийин бир да намазды калтырбай жүрүп окуса керек деп ойлойм" деди. Азыр кайра эле тирилип чыгып калса, мындан кийин өмүр бою даватта жүрөсө керек деп ойлойм деди. Деди да Хасан Басир айтты: "Туура ойлодуң, бирок мында шанс жок, сенде бар" деди да. Ошо шанс азыр бардыгыбызда бар да. Мындан кийин бир да намазды калтырбай окуп жүргөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мындан кийин ар дайым даватта жүргөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мечитти абад кылганга мүмкүнчүлүгүңүз бар да. Эртең үстүңүзгө топурак салынганда мен десеңиз болбойт. Мен таярмын, мен жок, урматтуу, эми кечиктиңиз. Эми опоздал. Болду, эми эки мурдуңду толук мурдуңа тыксаң да эми келбейсиң. Ошондуктан азыртан ниет кылабыз, иншалла. Пайгамбар салам пайгамбар болуп келди. Сахабалар динди кабыл ала баштады. Кабыл алгандар бардыгы жашыруун намаз окуйт эле да. Умар разияллаху анху
niyeti, үйден шыққан ниети не dedi? Пайғамбарды өлтірем деген ниетте шықты. Үйге барса, күйеу баласы менен, қызы не қылып атады? Қарындашы. Фатима қарындашы. Талим өтіп атады екен. Ошолодун себебинен бұл динге келді. Динге келіп тұрып эле не dedi? Я Аллах несі, біздің дин ақиқат пы? Ақиқат. Онда не үшін мен ана жашыры намаз оқып атады деді да. Кеттік ашыққа шықты деді да. Kafirler Umar radıyallahu anh'dan kütüp atkan neni Peygamberimizin başını kütüp atkan da. Allah hasonatala Umar'dan neni kütüp atkan dinden açıkka çıkışını kütüp atkan da. Boldu kelit at. Allahu Ekber. Bardı takbirini kedese kafirler siyini başladı. Ana. Bunlar hızılday başladı. Ketti kellesi. Başı ketti dedi de. Yok. Başından men ne kıldı? Bardı açıkka çıkıp namaz okudu da. Hazır dinden alыстадық деп көңіл бұрбай қалдық па? Бардығыздың ахвалыбыз не болып қалды? Базардан қой сатып алған ақсақалдың ахвалыға оқшап қалды да. Bir ақсақал базардан қой сатып алыптыр. Қой сатып алып жетелеп кеткен екен, аны 3 қыт құйды су жұқпас. 3 жігіт көріп тұрды, айтты, ана ақсақалдың қойын тартып алып қойбайды бұл. Қоя? Қандасың? Оңайла кішкене мені қылабыз да. Қандай қылабыз? Азы мен барып көрішті, ассаламу алейкум ақсақал қандайсың? Қарышқырды қаяқтан алдыңыз деймін да. Bu karışkır емес деп бояқ болса мен шарт кетіп қалам. Кейінгі повороттан сен шығасың, ушіле сөз айтасың. Үшінші повороттан сен шығасың, ушіле сөз айтасың, анан көреміз не қылады екен деді да. Мақұл кетті барын. Ассаламу алейкум. Ақсақал қарышқырды қаяқтан алдыңыз. Қорықпайсыз, осыны байлап албайсыз, оны тіштемейбіз сізді. Қойын ақсақал мен кеттім деді. Ақсақал баланы бір қарады, қойды бір қарады. Hani maqul dedi dağın aytap ketер кезде екінші бала çıktı. Assalamu alaykum. Qandayсың? Жақсы. Десаңыз, қарышқылды қаяқтан алдыңыз. Шүнтіп эле көшеде жетелеп жүрерсіз бұл қарышқылды. Балдарыңызды жеп қойбасын ете. Қойын ақсақал мен кеттім. Бұл қарышқы, қарышқы екен деді. Шектеніп қалды. Чота мен алдап қойған бұл. Қой деп эле сатты эле, қорықпай екен. Не қылсам екен, үйге барып ұят болам ба? Деп эле ойланып бүткенде, үшіншісі ассаламу алейкум. Ақсақал қарышқылды қаяқтан алдыңыз. Қарышқы, шат шештен қой берді да мұны. Жақсы айттың балам, үйге барып жаман шәрманды болады екен деп. Өзінің ақшасына сатып алған қойына шектеніп қалды да. Неге? Ар нәрсені айта берді да, шектеніп қалды да. Бүгінгі күні біз өзіміздің дінімізге, өзіміздің қылып атқан мейнетке шектеніп қалдық да. Даватқа жөнедің бе? Сен дағы шоларға қосылдың ба? Олар кім? Düşünmeye kaldık da özür dilerim. Onlar kim iken bilmeye kaldık da. Şeklenip kaldık. Ap ketet deyip kaldı. Kayak ap ketet bunu. Kayak ap ketet. Ket böyle jürbe hiç kime. Je ketip kaldır oldu.